Салам достор жана мекендештери, Бүкүл Кореяда Кытай корпорациясы мигрант кызматкерлерди мындай майрам тойлоп өткөрүп атат. Кимдерге кызык болсо, мен менен чоң болуңуздар. Кеткиле. Мынакей биз мектеп кирип баратабыз. Мындай шамал үйлөгүчтөрдү үйрөтөт. Күндүн ысыгына байланыштуу. Фестиваль өтүп аткан жер бул Кореянын Йонгам провинциясына тиешелүү. Бул жерде Орто Азиядан келген мигрант элдери көбүнчөсүн Өзбекстандан келишет, анан Кыргызстандан бир аз келишет. Йонгам айылында бизче айтканда көбүнчөсүн кеме заводдор жайгашкан. Бул жака Е9 визасы менен, контракт менен көп келишет. Мынакей бул жакта ар түркүн таттууларды таратып атышыптыр. Шамал үйлөгүч экен, бир аз ындуулук менен кошо чачылып турат экен. Эртең менен эрте келгендерге суусундуктардын ар түркүндөрү таратылыптыр. Азыр жок калды деп суу эле калыптыр. Суу менен мындай печеньелерди таратып аткан кези ары карай биз дагы эмне бар, эмне жок экен дагы байкап көрөлү. Кишинин көптүгүнөн коопсуздукту сактагыла, өзүңөр дагы сактап, бул жакта үйрөткөндөр бар. Үйрөнүп, сөзсүз тынчтыкты сактагыла, эрежелерди сактагыла деп тыным жок бул жакта айтылып атат. Коопсуздукту үйрөткөн мындай программалар да бар экен, балдарга дагы, чоңдорго дагы. Анда эмесе чогуу байкап көрөлү. Мынакей бул жакта өртөө жүргүчтүн кызматкерлери менен тез жардамдын кызматкерлери коопсуздукту үйрөтүп аткан кездери бул жерден үйрөнүп алгыла. Анан ар бир тилде жакта түшүндүрмө кагаздар берилип атат. Аны окуп, сөзсүз коопсуздукту сактагыла деп кайра айтылып аткан кези. Бул жакта көргөзмө болуп атат. Аябай эле жакшы даярданыптыр, элдер көп. Бул жакта балдарга дагы түшүндүрүп атат. Андан кийин чоңдор келип үйрөнсө, чоңдорго да түшүндүрмө берип аткан кези. Бул жакта мындай деңиз кызматкерлери мындай өздөрүнүн көргөзмөсүн көргөзүп атат. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. Бир өлкө өздөрүнүн тамагын алып келип бияка даярдап атышат. Тамакка дагы билет берилет экен, анан лотерея ойнотулат экен, ага да билет берилет экен. Элдин көптүгүнөн азыр бизде саат 10 болуп калды, 9да башталган. Эртең мененки билеттер такыр калбай калыптыр. Лотереяныкы дагы, тамакка дагы. Анан бул жакты дагы карасаңар, окшош кепкаларды кийип отурат. Бул да кагаздан жасалган, ушул жерден таратылды, күндөн сактанып тургула деп. Дагы бул жерде 3D көз айнекти балдарга тагып, чоңдорда тагынып, коопсуздук сабактарды көрүп, кино форматында көрүп, үйрөнүп аткан кездери. Андан тышкары жана айта кеткен ар бир тилде которулган кагаз түшүндүрмөлөр бар. Бул жерде кыргыз тили да бар экен. Кыргыз тилинде мындай которулуп түшүндүрмөлөрдү окуп таанышкыла деп бизге бирден кагаздан таратышты. Мындай Кореяда коопсуздукка аябай даярданышат. Бул жактан аябай сүйүндүм. Биздин кыргыз айымдар, кыргыз мырза биздин улуттук бийлерди даярдап келишиптир. Азыр бул жакта көргөзмөк, бирок тилекке каршы техникалык жактан туура эмес болуп калып, ырыбыз чыкпай атат. Ошол себептен бир аз кечигип атат. Азыр чыгар менен сиздер менен сөзсүз бөлүшөм. Бул мен үчүн аябай кубанычтуу, сүйүнүчтүү болуп атат. Анткени мен Кореянын эң түштүк жагында жайгашкам. Бул жакта кыргызстандыктар өтө аз кездешет. Ошондуктан бул мен үчүн өтө чоң майрам. Анда эмесе чогуу болуңуздар, мен менен чогуу көрүңүздөр. Бул жакта биздин жердештерибиз бар экен. Мөлмөлү менен улуу көч бийи чыгат экен. Тилекке каршы бул жакта ырыбыз чыкпай калып, бир аз кечигип атабыз. Корей тилинде дагы тааныштырышты. Андан кийин өзүбүздүн кыргыз тилибиз деле айтылды. Азияда жайгашкан Кыргызстандын бийчилери Айпери тобу деп ушундай тааныштырып, мынакей биздин бийлер башталды. Кубанычка чек жок.
Азыр бул жакта элдердин кандай көңүл бөлүп көрүп атканын көрө аласыздар. Бир ашык үн жок, бир ашык кыймыл жок, аябай көңүл менен көрүп атышат. Ушунчалык кызыктуу болуп атышат. Бул жакта өзгөчөлөнгөн биздин эле өлкө болду. Биздин айымдар менен мырзаларыбызга аябай чоң очередь менен сүрөткө түшүп күтүп атышат элдер. Чынында азыр баардык көргөзмөлөрдөн өтө өзгөчөлөнгөн бул кыргыз бии, кыргыз айымдары, кыргыз мырзалары болду. Айрыкча мен үчүн дагы, элдер үчүн да ошондой болду окшойт. Аябай кызыктуу болду. Азаматсыздар. Биздин таланттуу кыздарыбыз келгенин билгенде чынында гүл ала келмекмин. Өкүнүчтүүсү чынында билген эмесмин. Аябай бир кол көргөндөн гүл бере албай калганман. Аябай жүрөгүм ооруп калды. Бирок бул мен үчүн эмкиге сабак болду деп айтсам болот. Эмкисин эрте билип, биздин айымдар же биздин таланттуулар келип калганда ушуга сөзсүз гүл же бир кичинекей оюнчук болсо дагы белек ала келемин. Азыр болсо бул жакта дагы эле майрам уланып атат. Жадан гана көргөзмөлөр, ырлар, бийлер болуп атат. Бир аздан кийин ар кандай оюндар, жарышмалар, өңдүүлөр болот экен. Анда эмесе дагы чогуу болуңуздар. Түшкү тамактын убагы болуп, тамактар бериле баштаптыр. Биздин Кыргызстандын же болбосо Өзбекстандын тамагы көрүнбөйт, Россияныкы да көрүнбөйт. Негизи биз жакта бул Кореянын түштүк жагында Өзбекстандан келгендер көп, бирок биздин жердештерибиз көп кездеше бербейт Кыргызстандан. Мынакей бул жерде сөзсүз халал тамагы да берилет, анткени мусулман элдери дагы көп иштешет. Кошуна өлкөлөрүбүздүн элдери жүрөт. Бул жакта биздин тамактар берилип аткан өңдө, бирок тилекке каршы билет жок болгондуктан тамакта мага жок. Бул жакта Азия тамагы деп Өзбекстандын тамак аштары берилип атыптыр. Анан Кытай тамагы берилип атыптыр. Мага бирөө купон берди. Тамактар ошол купон менен эле берилет экен. Бул купонда мага буйруп калды окшойт. Азыр биздин тамакты манту алып жейин деп атам. Өзбекстан кошуна агаларыбыздын тамагынан. Башка көрсө очередь деле жок экен, манту деп кыйкырып атат. Келип алып кеткиле деп көрсө, бул жакта жанындагы башка өлкөнүн тамагына очередьте турушуптур. Мен болсо мынакей мынтип бир порция тамакты алдым, бир кола менен. Тамакты ынтымактуу бөлүп алып жедик. Манту аябай Каждый день меня приводят. Концерттер бүтү, көргөзмөлөр бүттү окшойт. Эми ар кайсы оюндар, ар кандай машыгуулар болуп атат. Ага жараша ким катышса, ошого ар түркүн белеттер берилип атат. Белеттер өтө көп. Мындан тышкары өзүң өлкөңө барып келгенге учакка билет ойнотулат экен. Андан тышкары телефондор ойнотулат экен. Бирок бул белеттер көп болгону менен эл андан көп. Мынтип кийимдерди кийип дагы сүрөткө түшкөнгө атайын даярдап коюшуптур. Ар ким өз каалаган кийимдерди кийип сүрөткө түшүп атышат. Мынтип Кореянын улуттук оюндарында уюштуруп коюптур. Ойногусу келгендер келип ойноп атышат. Мында карасаңар жомоктогудай эле баары эле хан бийке дегендей. Шекер пактасын ким кааласа кандай формада кылып жасап алса болот экен. Бул жактан мен дагы бирди жасап алып кетейин. Мындай окшошпой калды, бирок өзүм биринчи жолу жасап көргөнгө кызыктуу болду. Кыскасы муну мен эмнени түшүндүм? Бардык жерге тажрыйба деп бул сөзгө бекеринен айтылган эмес окшойт. Муну дагы жасаганга тажрыйба керек окшойт.
Мындай караганда жеңил эле көрүнгөндө жасай келгенде аябай оор болду. Мындай тааныштырма сүрөттөгү. Бул сүрөттү көрүп алып эле кайра сүйүнүп атам. Тилекке каршы биздин кийимдер жок экен. Бул жака кийимдерди кийишип, анан сүрөткө тартып сүрөттү ушул эле жерден бекер чыгарып берип атат. Анын баары ушул Hyundai корпорациясы уюштурулган майрам. Чыгып мындай талдын этегинде көлөкөлөп отурган элдер да көп. Бул жакта элдер сүрөткө түшкөнгө очередте турушат. Баарыңыздарга чоң рахмат аягына чейин көргөнгө. Мынтип майрамдын аягына келип чыктык. Эң негизгиси бул майрамдан менин жердешимди көргөнүмө, менин улуттук бийимди көргөнүмө аябай сүйүндүм. Мен үчүн көпкө эсиме калат. Баарыңыздарга рахмат, жакшы болуңуздар.